Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе. Кыргызстандын ЭЭПке кирүүсүндөгү алгачкы жылдарда көмөк көрсөтүү максатында Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Фонддун максаты Кыргызстандагы ар түрдүү экономикалык долбоорлорду жеңилдетилген насыя менен камсыздоо болчу. Фонддун уставдык капиталын 500 миллион долларга жеткирүү жана кошумча дагы 500 миллион доллар насыялык каражат табуу милдетин Орус өкмөтү өзүнө алган болчу. Мына ушул фонд ата мекендик ишкерлерге кандай пайдасын тийгизип жатат, кимдер бул фонддон каржылык колдоо ала алды? Бүгүн мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Бизде мейманда Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Асырандиев Эркин Шамшурдинович. Саламатсызбы? Алгачкы суроо, мына сиздердин фонддун түзүлгөнүнө 1 жылдын жүзү болуп калды. Бул жыл аралыгында сиздер канча долбоорду каржыладыңыздар? 1 жылдын ичинде бүгүнкү күнгө 505 долбоор, жалпы суммасы 144 миллиондон ашык долларга жактырылды. Сиздерден ошо насыяны канча пайыздык менен, анан кандай күрөөлөр менен, кандай шарттар менен алышат? Насыя фонддун каражатынын эсебинен 2 багытта берилип атат. Биринчиден чакан жана орто бизнести колдоо программасынын негизинде биздин банктар аркылуу 1 миллион долларга чейин өлчөм кредит насыяларды сом менен 12%дан 5 жыл мөөнөт берилип атат. Доллар менен болсо 5%дан берилип атат. Мөөнөтү дагы 5 жыл. Анын ичинде 1 жыл каникулу бар. Андан тышкары чоң ири проектлерди каржылоо максатында 1 миллион доллардан ашык насыяларды түзмө-түз фонд өзү карап каржылайт. Мөөнөттөрү 5 жылдан 10 жылга чейин долбоорго жараша жана пайыздык үстөгү 4%. Күрөөнү кандай коюшат? Ошо алынган суммага жараша күрөө коюлабы? Чакан жана орто бизнес жөнүндө айтсак, банктар өзлөрү күрөө маселесин өзлөрү карашат. Улуттук банктын мыйзам чегинде коюлган процедуралардын негизинде. Биз жөнүндө айтсак, күрөө талаптары банктарга салыштырмалуу биздики жумшагыраак деп айтсам болот. Бул биринчиден биз жалаң эле кыймылсыз мүлк эмес, андан тышкары жабдыктарды да күрөөгө алганга даярбыз. Андан тышкары насыянын эсебинен сатып алына турган активдер, жабдыктар болобу же жаңы курулуп аткан имараттар болобу, аны да биз кайра эле өзүбүзгө күрөө катары алганга биз даярбыз. Ошо чакан жана орто бизнестегилер деп атпайсызбы? Ошо кайсы тармагы өзгөчө ошо сиздерден колдоо таап атат? Анализдеп көрсөк, жалпы жана мен айткан 144 миллион ичинен 40%дан ашыгы кайра иштетүү тармагы жана өндүрүш тармагына алынып атат. Андан тышкары айыл чарба секторуна 15%га жакын насыялар алынып атат. Андан тышкары туризм тармагы бар, медицина тармактары бар, транспорт, өнөр жай тармактары бар. Ошо айыл чарбасынан ошо кайсы өсүмдүктөрдү өстүрүүгө же мал чарбачылыгына басым жасалып атабы ошо? Айыл чарба тармагын айтып кетсек, биринчиден биз күнөөсканаларды каржылаганга аракет кылып атабыз. Көбүнчө азыр мына жакшы тема болуп атат. Мал чарбачылыгы жөнүндө айтсак, бул биринчи ирет асыл тукум чарбалары, асыл тукумду сатып алганга берилет насыялар. Өзгөчө биздин буйруса мына жаңы жакшы долбоор боло турган бул кызылчаны кайра иштетүү, кумшекер чыгаруу тармагына биз жакын арада эле 10 миллион доллар насыя жактадык. Баягы тарыхты эстей кетсек, баарыбызга белгилүү болгондой, Совет убагында Кыргызстанда кызылча өстүрүү жана кумшекер чыгаруу абдан мындай өнүккөн жакшы багыт болчу. Бирок тилекке каршы ошо акыркы 20 жылдын ичинде бул тармак чөгүп кеткен болчу. Анан баягы Совет убагында 7 сак завод иштей турган болсо, бүгүнкү күндө Кайыңдыда бир эле завод калды. Экинчи чоң завод Кошой деген Шопоков шаарында. Ал 12 жылдан бери иштебей турат. Азыр бүгүнкү күндө бул 2 заводдун тең ээлери бир. Мына булар акыркы 5-6 жылдын ичинде абдан мындай жакшы жумуштарды өткөзүп, дыйкандар менен тыкыз иштеп, буюрса кайра ошону кызылча
эсептегенге кайра кумшекер чыгаруу тармагын кайра өнүктүрүп атат. Мисалы былтыр Чүй облусунда кызылча тиккен жердин аянты 4000 гектардан ашык болсо, бүгүн 2016 жылы 11.000ден ашык гектар себилди да. Анан бүгүнкү күндө ошо Кайыңды жалгыз завод болуп, Кайыңды кант заводунун күчү жетпей атат. Толугу менен бул кызылчаны кайра иштетип кант чыгарганга. Ошондуктан эмдиги жылы 2017 жылы мындан да ашык болот деген прогноз бар. Ошол себептен биз баягы чечимге келдик. Экинчи Шопоков шаарындагы Кошой деген заводду тез арада кайра жумушка киргизиш керек деп. Ошону кайра баарын восстановить этип, жаңы модернизациялап, жаңы жабдыктарды киргизиш үчүн $10 миллион керек экен. Андан тышкары биз берки Кайыңды заводуна дагы 5,5 миллион бердик. Ошону менен жалпы 15,5 миллион каржыланды да. Бул жалаң гана натыйжасында, бул жалаң гана 2 завод иштеп каларын биз күтпөйбүз. 2 завод толугу менен иштеп баштаса, биздин прогноз боюнча айыл жергесинде жалаң кызылча өстүрүү багытында 50.000 адамга чейин алектенет. Мындай башкача айтканда, жалпы секторго мультипликативдик натыйжасы абдан чоң да. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы дагы ушу сиздерде насыя алуу ниетин билдирбеди беле? Ушу атамекендик ишкана колдоо табабы? Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы бизге жылдын башында бир кайрылган болчу. Андан кийин өзүнүн кайрылуусун токтотуп койгон себептерде ишкананын өзүндө кээ бир өзгөрүүлөр жүрүп аткан болчу. Өткөн жумада эле биз жаңы жетекчилик менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Буюрса мына жакын арада биз алардан жаңы кайрылуу, жаңы заявка күтүп атабыз. Негизи эле ТЭЦ жөнүндө жана кыргыз көмүр жөнүндө айта кетсек, баарыбызга белгилүү болгондой, жакынкы арада ТЭЦ модернизацияланып бүтүп, жалаң ошо кара кече көмүрүндө иштей турган болуп атат. Бул долбоорго биз жалаң гана кыргыз көмүрдү карабастан, кыргыз темир жолу проектисинде карап атабыз. Балыкчыдан Бишкекке ошол көмүрдү ташып келиш үчүн кыргыз темир жолуна кошумча дагы 150 полувагон керек экен. Ошол жагында каржылаган максатында биз карап атабыз. Айтсаңыз, мына ушул Россия берген $500 миллион деле баягы түгөнөт. Анан да кайсы булактардан сиздерге акча келет? Ушу фондко кандайдыр бир инвестиция тартуу жагы да каралып атабы? Рахмат, абдан жакшы суроо бердиңиз. Биринчиден 500 миллион азыркы мына биздин уставдык капиталга келип түшкөн $500 миллион айта кетсек, кээ бир жерде мындай пикирлерди биз угуп калабыз. Акча берилбей атат, тез берилбей атат, анан баарына жетпей атат деп. Мен мынтип айтып кетер элем, биринчиден тез таратып коюш бул оңой иш. Аны бир айдын ичинде эле мына $500 миллионду биздин 6 миллион калкка бөлүп койсок, ар бир адамга $80 тиет экен да. Ар бир адамга $80 таратып коюш бул бир айдын ичинде бүтүрө турган жумуш да. Бирок анын натыйжасы эмне болот? Анын биздин өнүктүрүү үчүн биздин экономикага эч кандай натыйжа болбойт. Ошондуктан биз ар бир долбоорду иликтеп карап, мунун натыйжасы кандай болот, жаңы жумуш орундары пайда болобу, салык кандай түшөт, экспортко продукциясы кетеби деп ар кайсы жактан анализдеп туруп гана анан каржылайбыз да. Бул биринчиден. Экинчиден, тез таратып коюш деле биздин максат эмес. Тез таратып койсо долбоорлор көп. Анын негизи бар долбоорлор бар, негизи жок да долбоорлор бар. Анын баарына эле бере берсек, бир жылдын ичинде 500 миллион таратып коюп, анын теңи кайтарымсыз насыялар болот да. Биздин максат биринчиден муну сапаттуу бериш керек, натыйжалуу. Берилип аткан акча кайра толугу менен кайрылып келиш керек. Себеп дегенде кайра кайрылып кетсе, муну эртеси күнү башка дагы бир долбоорду каржыласа болот. Жана инвестиция жөнүндө да жакшы сурап кеттиңиз. Биздин оюбузча фонддун максаты жалаң гана ушу берилген Россиядан келген 500 миллион, кийин дагы 500 миллион берсин. Жалаң эле ошо Россияны карап отуруш эмес, башка жактан дагы инвестиция тартып келүү биздин максат болуп атат да. Себеп дегенде бүгүн мына эгемендүү Кыргызстандын тарыхында бул биринчи эң уникалдуу шанс деп ойлойм.
Бүгүнкү күндө мына эл аралык финансылык институттар, чет өлкөдөгү экспорттук банктар бир да биздин жерде иштеп аткан финансылык институтка ишеними жок. Себеп дегенде биздин рейтинг төмөнүрөөк, анчалык биздин тажрыйбабыз жок. Бирок бүгүнкү күндө конкретно фондко ишеним бар. Мына өткөн жумада Чехия менен чогуу биз форум өткөздүк. Чешский экспортный банк деген бар. Бүгүн алар изилдеп чыгып 11 долбоорду өзлөрү карап чыгып каржылаганга даяр болуп атат. Биз аркылуу сиздер катышсаңарыздар дейт, өзүңүздөрдүн гарантияңыздарды берсеңиздер дейт, биз ошол 11 долбоорду каржылаганга даярбыз деп атат. Чакан жана орто бизнеске жыл сайын 50 миллион долларга чейин биз бөлгөнгө даярбыз дейт чехтер. Андан тышкары мына Венгриядагы негизи эле ушул чыгыш Европадагы өлкөлөр, Венгрия, Словения абдан кызыктар болуп атат Кыргызстанга. Себеп дегенде алар Кыргызстан аркылуу Россиянын рыногуна киргенге кызыктар болуп атат да. Биздеги ушу жеңил өнөр жай тармагына каржылоо кандай болуп атат? Ал тараптан да долбоорлор түштү беле сиздерге? Ооба, биринчиден биз мына жаңы иштелип чыккан фонддун стратегиясына ылайык 4 тармакты биз приоритеттүү деп бекиткенбиз. Бул биринчиден айыл чарба сектору жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагы, экинчиден бул жеңил өнөр жай тармагы, үчүнчүдөн бул машиностроение, төртүнчү шаарлардын инфраструктурасын өнүктүрүү. Банктар аркылуу берилип аткан насыяларды карасак, ошо адашпасам 20%-нан ашык жалаң гана ушу кийим тигүү чакан ишканалары насыяларды алып атат да. Бизге дагы Лехпром ассоциациясы кайрылган. Биз алар менен сүйлөшүү жүргүзгөндө айтканбыз, сиздер бириктешсеңер, чоң бир кандай бир технопарк түзгөнгө пландарыңыздарды койсоңор, ошондо чыгарган продукциясынын көлөмү да чоң болот. Көлөмү чоң болгон соң ошол эле Россияда жайгашкан чоң сетевой маркеттерге силер кызыктуу болосуңар. Биз ошондой силер биригип, чогуу активтериңер кошуп туруп бизге каржылоого кайрылсаңыздар, биз жардам бергенге даярбыз деп айтканбыз да. Ошол долбоорлор кандай негизде тандалып алат? Бир атайын түзүлгөн комиссия тандайбы же кандай бир шарттары бар? Фонд жөнүндө айта кетсек, долбоорлорду каржылоо боюнча биздин башкармалык чечим кабыл алат. Бул жерде дагы иш мындай оңой эмес. Баягы бизди критикалай берсе болот, бирок түшүнүш керек, бул кыргыз фонду эмес, бул орус кыргыз фонду. Ошол эле башкармалыкта 5 мүчөнүн ичинен 3-өсү Кыргызстан тарабынан, 2-өсү болсо Россия тарабынан. Андан тышкары, башкармалыктан тышкары дагы 2 бөлүм бар. Риск менеджмент деп коет жана ички аудиторлор. Булардын жетекчилери дагы эң башында ушундай келишимде жазылып калган. Булардын да жетекчилиги именно Россия тарабынан коюлат да. Ошондуктан биз кыргыздар өзүбүз отуруп алып эле чечим кабыл алып бербейбиз. Алардын дагы пикирин угуп, алар менен кээ бир жерде урушка чейин да жетет. Ошентип атып анан кийин бир чечимге келебиз да. Айтсаңыз, ошо өзгөчө айыл жериндеги тургундар баягы кредит аларда банктар менен ошо финансылык тажрыйбасы жок, билими жок болгон үчүн көп маселелерге туштукканын айтып беришет да. Бул жагынан сиздер көзөмөл кыласыздарбы, сиздер менен иштешкен банктарга? Банктар менен иш алып барып атканда биз банктарга өзүбүздүн эрежелерибизди коюп беребиз. Баланча тармактарды каржылайсыңар, мисалы соода сатык же обороттук капитал же ошол эле кандай бир биздин приоритеттүү эмес тармактарга кредит берилбесин деп алып аткан адамдын өзүнүн баягы финансылык дисциплинасы болуш керек. Алган насыяны барып той өткөзүп же жип сатып албай ошол ишке, бизнеске жумшасын деп ошол талаптарды биз коебуз. Каржылоо маселесин алар өзүлөрү карайт. Күрөөсү жетиштүүбү, түшүп аткан кирешеси жетиштүүбү, аны өзүлөрү баалайт. Себеп дегенде банктар биздин астыбызда жооптуу. Ошолор биз берип аткан каражаттын туура иштелишине жана кайтарылышына. Ошондуктан аларга биз жооп мойнуна салган соң, алар өзүнүн да укуктары болуш керек да. Жалпы эле финансылык баягы билим жөнүндө айтып кетсек, менин оюмча бул жерде мындай комплекстүү иш алып барыш керек.
Биз дагы өзүбүз тараптан баягы эл аралык мекемелер менен иштешебиз. Мисалы жанагы эле мен айтып кеткен кызылча өстүрүү тармагын айтып кетсек, GIZ деген мекеме менен биз баягы тыкыз иштешебиз. Мисалы мына жакшы эле мисал келтирип коеюн. Мурда күнү Ысык Көл облусунан губернатор менен жолугушуу болду. Абдан жакшы комплекстүү кластерный өнүктүрүү деп программаны түзүп келиптир. Өзүнчө мындай программа түзүлүптүр. Биздин баягы эң негизги көйгөй биздин чарбалар өтө эле майда, чыгарган продукциясы ар бирөөнүкү ар кандай, анан экспорт кылалы десек бири-бирине окшошпой же чогулта албайбыз, ошол көйгөй маселе болуп атат да. Булар болсо өзүнчө гарантийный фонд түзүп, обл администрациянын астында программа түзүп, эң биринчиден мисалы ошол программага кирип, окуудан өтүп, жана гарантийный фонддун каражаты менен колдонгуң келсе, сен биригишиң керек экен да. Мисалы алма өстүрүүчүлөр 50 адам, 100 адамбы чогуу бир ассоциация катары сыяктуу чогулушуп, анан кийин заявка берип, чогуу бириксе, ошондо гана анан жана булардын системасы боюнча ошондо гана баягы бекер окуудан өтүп, атайын бизнес тренингтерден өтүп, анан кийин жанакындай жеңилдетилген насыя и гарантийный фонддун гарантиясы менен алганга мүмкүнчүлүк пайда болот экен да. Бул менин оюмча абдан жакшы программа. Биз колдойлу деп сүйлөштүк. Ноябрь айында Ысык Көл обл администрация менен фонддун ортосунда меморандум түзүлүп, кошулуп, эмки жылга 400-500 миллион тегерегинде жалаң гана ошо Ысык Көл облусуна кластерный өнүктүрүүнү биз бюджетке киргизели деп атабыз, өзүбүздүн каражатыбыздан. Биздин студияга келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн ошо ата мекендик ишкерлер көп суроолорго жооп алды деп ишенели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ала Тоо 24 каналында өзөктүү маселе көрсөтүүсү болду. Саламатта калыңыздар.